Эфирдик берүүлөрдү соңку кабарлар менен таныштырган интернет ньюс маалымат программасы улантат. Студияда Гүлзада Төрөбекова. Муралиев үн катып койсо боло. Алтындын ширин даамын таткандар эч убакта мурдун чыгарып коомго көрүнбөйт. Анткени алардын олжосуна тийген алтындын көлөмү укмуштуу да чоң размерде чапчайт. Жөн эле директорлор кеңешинин мүчөсү $85.000 ээ болуп жаткан соң алардын оозунан кеп чыкмак беле. Тескерисинче оозун кемештеп алууга аракет кылаары бышык эмеспи. Демек, кумтөрдү канча ирет кассак да анын жегиштерин ачыкка чыгара албасыбыз белгилүү болду. Баягы тойгончу элдин ырыскысын бойсогон шылуундар тескерисинче шыбагасын бере салып актанууга өтүштү. Бийликтин эң башындагылар деле доляга татыктуу болор замат унчукпай кала турбайбы? Баарынан да кезинде өкмөт башчылык креслодо чалкалап отурган Амангелди Муралиев эмне үчүн бир ооз кебин айтып коюуга жарабайт. Мунун жообу даяр, жегендер тим олтурушу кажет. Андан башка Турсунбек Чыңгышев деген киши деле алтынга тишин чайкагандыр. Себеби алгач Аскар Акаев эки ошол чуулгандуу иштин башына турушкан. Сарыгуловдор болсо чордонунда болуп билермандык кылган. Эмнеси болсо да алтындын чырын үстүгө чындап чыгарууга жараган бийлик али күнчү жарала электиги элдин кыжырын келтирүүдө. Жаңы келген өкмөттүн деле мажүрөлүгүн көрүп туруп натыйжа чыкпасына көзүбүз жетти. Артымда крышам бар, билип кой. Кайсыл мамлекеттик ишкана болбосун анын директорунун артында колдоп турган крышасы бар экени жашыруун эмес. Аймактардагы майлуу тармактардын чоңун ошол үчүн кызматтан жылдап ала албай убара тартып келишет. СМАП комбинаты, мунай иштеткен тармактар, кыш чыгарган заводдор, цементти элге тартуулагандар, ири тигүү сектору, столор жана башкалардын тирөөчтөрү болгону рас. Балким өкмөттө же президенттик аппаратта болбойт дегени жогорку кеңештин депутаты баарын көзөмөлгө алып турганы калп эмес. Демек, акимди эл эмес, керек болсо айыл өкмөтүн, же болбосо устукандуу жердин кожоюну иштен кетирүү тозокко айланганы качан. Биротоло тереңдеп кеткен системаны уратыш оңой эместигин моюнга алган кезибиз. Жа дегенде КТРдын байкоочу кеңешинин мүчөсүн шайлоодо эл өкүлдөрү жетеленме, суу жүрөк экендигин айгинелеп ителе болушпадыбы? Анан кайдагы реформаны былжырап жатабыз? Өдүк-сөдүк этти тилин чайнап сүйлөгөн акчакаулардын түбүнө жетмейинче оңолушубуз кыйын тура. Муну жакабызды кармап туруп айта алабыз. Чылымга карата чыгарылган мыйзам дагы шылдыңга калбайбы? Түкүрүк мыйзамын чыгара коебуз деп шылдыңга калып, эми гана ал маселени унутуп бара жатканда жараны чукугансып билермандар чылымга асылып калышканы көпчүлүктү наразылыгга кыла баштады. Деги эле мындан башка чыгара турган мыйзам калбай калганбы деген суроо туулушу мүмкүн. Ооба, бир жагынан туура эле козголгон маселе, бирок биздин элдин аң сезими жана жашоо турмушу бул чыгарылган мыйзамдарга жооп бере турган мезгилге жете элегин эске алганыбыз оң. Ансыз деле чылымдын баасы асманды чапчы, буктарын кимден чыгарышты билбей турган кезде чылым маселесин токтотуп турган эле жөндүү элем. Айтайын дегенибиз дагы бир бале болуп кетпесе болду. Анткени жаз мезгили келе жатат. Жаз келди. Бул мыйзам пикеттин сезонуна туш келип калганы башка нерселерге шылтоо болуп калып жүрбөсүн деген эле кеп. Кайгул кызматы кайра жанданабы? Буга чейин кайгул кызматы катуу сынга кабылып, иштен четтетилип, жаңыча иш баштаганы баарыбызга маалым. Бирок туура эмес ойлонулган иштин натыйжасы эч тыянак бербеген соң кайгул кызматы кайра жандандырышкан. Арадан аз убакыт өтпөй, анда иштеген майы кызматкерлери экинчи жолу сынга кабылып, бул сапардагы туура эмес багытта иш алып барышып, тактап айтканда бышпаган иштин кесепетинен кайгул кызматын дагы иштен четтеткен. Эми мынтип дагы иш жүрүшпөй калган соң экинчи жолу кайра кайгул кызматын жанданмай болду. Жанданары жанданат. Бирок кайгул кызматынын бул жолку өмүрү узунбу же дагы орто жолдон бир билерман чыга калып, иштеп жаткан кайгул кызматына бут тособу? Маселе мына ушунда. Себеби биздин билермандар толук ойлонулбай эле ишти баштап алып, кийин өкүнүп калганы адатка айланбадыбы? Эми кайгул кызматы кайра жандана турган болсо, мындан ары бул маселеге кайра кайрылышпаса эле болду. Кол чатыр көтөргөн президентке журналисттер нагыз эркек деп баа беришти. 6 февралда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарындагы жалпы билим берүү мекемелеринин абалы менен таанышып, номер 98 кесиптик лицейге, номер 69 жана номер 12 мектептерге барган учурда кар жаап турган. Кол чатыр көтөргөн президент аны тосуп чыккан билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиеваны, кийин мектептердин директорлорун да өзүнүн кол чатыры менен кардан тосуп катарлаш басканын сүрөтчүлөр тартып алышып социалдык тармактарга жайылтышты. Белгилей кетчү дагы бир жагдай. Президент Жээнбековду экс-президент Атамбаев чесинен жайнаган жан сакчылар курчабай. Бирин серин гана кайтаруучулар жүрдү. Кол чатырын кол алдындагы кызматкерлер көтөрбөй, өзү көтөрүп жөнөкөйлүктү көрсөттү.
Социалдык тармактын колдонуучулары мунун баарын кызуу талкууга алып, президент Жээнбеков талкаган чыныгы джентльмен, акта эркек деген сөздөр көп айтылды. Мына ушундай кабарлар менен эфирдик берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, маалыматтардын маани маңызына Нур телеканалы жоопту эмес. Студияда Гүлзада Төрөбек болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.